Мен бөдөнө тумшугум менен көчүгүмө басылган лайктар, менин YouTube каналымда жасалган билим тууралуу, аң сезимде аңтара турчу укмуш интервьюларыма коюлса атаганат. Бүгүн Мирлан Абдыкалыковдун Ала качуу фильмин көрүп келдим, өңгүрө ыйлап чыктым эй. Мага жазасыңар го, мени ала качып кетти, зордук зомбулук көрсөтүп, менин кызымды минтти деп барып көргүлө. Тим эле реалдуу тартылыптыр, жүрөгүң сынат. Жөн адам мынтип жөн эле отуруп көз жаш жок көрбөйт аны. Тараткыла элге. Аң сезимине жана келесолордун мээсине кирсин. Ушундай ала качуу болбосун, кыздардын тагдыры сынбасын. Кечке эле кызды үй бересиң дегендер үчүн Далмира Төлөпберген деген режиссер сонун белектеген фильм тартты, көрүүчүсү жок. Ушу ырчылар тажатты фонограмма менен ырдап же үнү жок дейсиңер. Үнү бар, момундай ырчылар бар. Бир төш белгиси жок. Маданияттын кызматкериси жок. Ырлары сонун турат, ал ырлар угулбайт. Эмнеге? Анткени табитибиз ошондой болот атпайбы? Айтбекованын көтү менен эле төшүндө калып калат атпайбы лайктарыңар? Айланайын. Бокко конгон чымын өзүбүз болуп атсак, таланттууларды көрбөй атсак, сонун эмгектерди көрбөй тебелеп атсак, анан калып эле шыгып анан өспөй калдык, өнүкпөй калдык дебей, ар бирибиз аракет кылбайлыбы?